Урматтуу жаштар, бүгүнкү форум Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоого туташ өтүп жаткандыгына байланыштуу бир-эки ооз сөз айтып коюуну туура көрдүм. Өзүңөргө жакшы маалым, буга чейин саясий тоз тополоң митингдер жалаң ушул шайлоолордон улам келип чыккан. Шайлоонун жүрүшүндөгү адилетсиздик, добуштарды каратып туруп эле сатып алуу, карусель уюштуруу, элдин пикири менен эсептешпөө, ачык айкындыкты камсыз кылбоо көндүм эле көрүнүш болчу. Азыр эми андай болбойт, ага биз чекит койдук. Шайлоо тилкелеринин баарын электрондук эсептөөчү аппараттар менен камсыз кылдык. Бир киши бир гана жолу добуш бере алат, ал ачык көрүнүп турат. Добуш сатып алуу, кызмат абалынан кыянат пайдалануу дегенди тыкыр көзөмөлгө алып жатабыз. Ар бир шайлоочунун укугу колго турган шарттарды түзүп бердик. Мамлекет тарабынан жасала турган иштердин бардыгын жасадык. Эми шайлоочулар абийирин таза кармап, ар намысына келиши зарыл. Өз добушун арзыбаган тыйынга сатып, кийин бармагын тиштеп жүрбөшү керек. Тилекке каршы кой аксагы менен миң дегендей андайлар да чыгат. Бирок жаштар Кыргызстандын келечеги үчүн андай жолго барбашыңыздарды өтүнөмүн. Акыркы жылдары жаштардын шайлоого катышуусу солгундап баратканын көрүп жатабыз. 20 күндөн кийин 30 ноябрда Жогорку Кеңештин жаңы курамы шайланат. Шайлоого баруу бул жарандык милдетиңиздер, мекен алдындагы жоопкерчилигиңиздер. Ушуну унутпаңыздар. Бул ирет жаштар өлкөнүн мыйзам чыгаруу органына татыктуу депутаттардын келиши үчүн 5 жылдык келечегибиз үчүн туура жолду туура тандоо жасап, өз тагдырын өзү чечкен муун катары тарыхка кирет деп бекем ишенемин.